кесиптештер. Ушу мыйзамды кабыл алып атканда аябай этият болсок да. Мен билишимче талкууда Султанбай Айжигитовдун аябай толгон токой сунуштары болду. Бирок азыр эми жазуу жүзүндө сунуш келип түшкөн жок деп атат. Депутат дайым эле жазуу жүзүндө бербейт. Мыйзам талкуу болуп атканда сунуштар кетет. Ошонун баарын жазып олтуруш керек. Ошол экинчи окууга, үчүнчү окууга депутаттын кайсы сунушу кабыл алынды, кабыл алынган жок, ошол боюнча комитеттин төрагасы ушул жерде маалыматты бериш керек да, министрликтер менен чогуу. Анан экинчиси, Талант Турдуматович, талкууга мониторду ачып койсоңуздар, бизде жакшы эмес практика болуп калды. Мыйзамды парламент кабыл албай, мыйзамды комитет кабыл алып калып атат да, бул жакшы эмес. Биздин дагы укугубуз болушу керек ал жерге айтууга. Комитеттин сунушун гана добушка коюп кетип баратабыз, ошону менен кабыл алынып кетип баратат. Бул жакшы эмес практика. Жайыттар маселеси Кыргызстандагы эң социалдык нааразычылыкты жаратуучу маселе. Биз мындан абдан этият болушубуз керек, абайлашыбыз керек. Азыр алдын ала тиги бир аз жакшы тезирээк иштеген азаматтар биринчи жазылып калат экен. Талант Турдуматович, мен сизден суранам, жарыш сөзгө дагы, суроого дагы жазып койсоңуз. Рахмат. Мустафа Думаров. Урматтуу кесиптештер, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Экинчи окууга алып келгенде дагы Талант Турдуматович моомдай режимде болуш керек. Жана Алмаз Акымжанович айтып атпайбы? Могул жерде сүйлөгөн депутаттардын ар биринин сунуштары кириш керек. Эреже ушундай. Эреже ушундай, экинчи окуунун эрежеси ушундай. Анан комитеттин төрагасы дагы бул сунушка каршы болбогондон кийин добушка койбой туруп эле кайтарып жибериш керек. Ошол экинчи окууга даярдалышы керек. Мүмкүн парламенттик угуу өткөрүү керек. Жерлерден айыл өкмөттүн жетекчилерин, жайыт жанакы коомдордун жетекчилерин алып келип, алардын да пикирин угушубуз керек. Мен жана сөзүмдүн башында айттым, социалдык чыңалууга алып келе турган маселе ушул. Анан моомдай кылабыз, бак тигебиз, тигинтебиз, минтебиз. Завод, фабрикаларды менчикке берип атканда дагы дал сизге окшоп сүйлөгөн. Жок, эч ким сөз көрбөйт. Ошол багытта кетет. Кастрюль чыгарган кастрюль чыгарат, тарелка чыгарган тарелка чыгарат деп. Натыйжада базарлардын бүтүндөй баары эски заводдор менен фабрикалар. Оштогу насас завод эмне болду? Келечек базары болду. Бишкектеги жанакы КСКлар эмне болуп атат? Тигүүчү фабрикалар эмне болуп атат? Ошондуктан башын кылтыйтып чыгарып койгондон кийин ар жагыны жана бир кесиптешибиз туура айтты, калган жагын өзү жол таап алат. Ошондуктан добушка койбой эле экинчи окуу режимине кайтарып жиберишиңиз керексиз. Комитеттин төрагасы макул болду. Рахмат. Жайыттар могут перейти в частную собственность. Здесь для стенограммы я услышал мнение министерства о том, что такого не будет. Но здесь буквально несколько минут назад один из наших коллег заметил, точно таким же макаром все, что было великим достоянием после Советского Союза, заводы и фабрики были за бесценок в эпоху дикого капитализма не приватизированы, а прихватизированы. Поэтому сегодня, на мой взгляд, я прошу прощения, если немного грубо звучит, несмотря на заверение Министерства сельского хозяйства о том, что в последующем это не перейдет в частную собственность, все-таки такие риски, наверное, есть. И я хочу поддержать те мнения, которые до этого были озвучены, о том, что нужно перейти к режиму второго чтения, либо же вообще прекратить дальнейшую пролонгацию этого проекта закона. Бул мыйзам элге да каршы, мамлекетке, улутка да каршы мыйзам. Ошондуктан муну колдобош керек вообще. Чынын айтканда. Рахмат чоң. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Масалиев, бүтүн Кыргызстан фракциясы. Албетте, бул мыйзамды экинчи окууга кайтарып, ошондон ары жок кылыш керек. Чын айтканда ушундай ошого барыш керек. Өтө кызыктуу нерсеге көңүл бургум келип атат. Мына өкмөт азыр ушундай жайыттарды берсек жыргап калабыз деп атат. Кечээ вице-премьер айтып атат, өкмөт пенсия төлөгөнгө милдеттүү эмес деп атат. Бул эмне деген өкмөт болуп атат? Негизги бул элге арналган өкмөтпү? Мына Алмаз Акымжанович, мен сизге эскертип коем. Андай вице-премьер ошол сөз үчүн кетиш керек, өкмөт толугу менен кетиш керек отставкага. Биз элге төлөгөнгө милдеттүү эмеспиз деп. 170 000 жумушсуздарды ким төлөп берет айлыктарына? Алардын отчислениесин ким топтоп берет? Каржылык акчаны топтогула деген. Бул көз караш туура эмес көз караш.
Ошондуктан мен толугу менен коштолдум. Бул мыйзам али бери чийки, муну экинчи окууга кайтарыш керек, андан ары балким өзүңөр кайра чакырып аласыңар да, иштегенгечи. Мен силерге кеңеш катары берем, кайра чакырбагыла. Керек эмес, ал эч кандай пайда бербейт силерге. Жайыттарды өзүңөр карашыңар керек, көзөмөл кылышыңар керек. Иштеткен деген бул башка маселе. Ал мүмкүнчүлүк толук бар силерде азыр. Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен.